Урматтуу делегация башчылары, урматтуу айымдар жана мырзалар, Түрк мамлекеттер уюмуна мүчө мамлекеттердин атынан Түрк дүйнөсүнүн жогорку орденин Венгриянын премьер-министри урматтуу Виктор Орбан мырзага тапшыруу мага чоң кубаныч тартуулап жатат. Бул сыйлык биздин уюмдун өнүгүшүнө Венгриянын жана Виктор Орбан мырзанын жеке кошкон салымын жогору баалагандыгын билдирет. Түрк мамлекеттер уюмунда Венгрия өзгөчө орунду ээлейт. Биздин өлкөлөр менен Венгриянын ортосунда бардык деңгээлдерде мазмундуу саясий диалог түзүлгөн, ар түрдүү тармактарда жемиштүү кызматташтык, ошондой эле Европа бирлигинин жана башка эл аралык уюмдардын алкагында өнөктөштүк уланууда. Урматтуу Виктор Орбан мырзанын жетекчилиги астында Венгриянын Европа бирлиги менен Түрк мамлекеттеринин ортосундагы мамилелердеги ролу барган сайын өсүп, маанилүү болуп баратат. Венгрия 2018 жылы Чолпон Ата шаарындагы саммитте Түрк мамлекеттер уюмунда байкоочу болгондугун, ал эми 2019 жылы Будапешт шаарында уюмдун европалык өкүлчүлүгү ачылгандыгын баса белгилеймин. Венгриялык бир туугандар менен кызматташуубуз узак мөөнөттүү, натыйжалуу жана практикалык өнөктөштүктү көздөйт. Будапешт шаарында Түрк мамлекеттер уюмунун европалык кеңсесин ачуу, мындай маанилүү жана келечектүү долбоорду ишке ашыруу биздин венгер кесиптештерибиздин түрк интеграциясына умтулуусу, ошондой эле Виктор Орбан мырзанын жеке салымынын аркасында мүмкүн болду. Бүгүнкү күндө Түрк мамлекеттер уюмунун Венгрия шаарындагы өкүлчүлүгүнүн кеңсесинин ишмердүүлүгү Түрк жана Европа өлкөлөрүнүн ортосундагы саясий диалогду өнүктүрүүгө көмөктөшүүчү маанилүү механизм жана көпүрө болуп саналат. Будапешт кеңсесинин жетекчилиги астында дүйнөлүк деңгээлдеги венгриялык инженерлердин суу ресурстарын башкаруу боюнча билимин жана технологиясын колдоно турган кургакчылыкты алдын алуу институту түзүлдү. Бул бүгүнкү күндө глобалдык климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу өзгөчө актуалдуу. Урматтуу мамлекет башчылары, Венгриянын премьер-министри урматтуу Орбан мырзага Түрк мамлекеттер уюмуна мүчө мамлекеттердин жана байкоочулардын ортосундагы мамилелердин өнүгүшүнө, ошондой эле эл аралык аренада Түрк мамлекеттер уюмунун кадыр баркын жогорулатууга өбөлгө түзгөн өзгөчө эмгек үчүн Түрк дүйнөсүнүн жогорку орденин тапшырууга уруксат этиңиздер. Урматтуу Орбан мырза, сизди сыйлык тапшыруу үчүн чакырууга уруксат этиңиз. Урматтуу саммиттин катышуучулары, Венгрия премьер-министр Виктор Орбанды Түрк дүйнөсүнүн жогорку ордени менен сыйлоо аземи башталат. Your Excellencies, we start the ceremony on awarding Viktor Orban, Prime Minister of Hungary, with the Supreme Order of Turkic Wall.